Белгилүү саясатчы Адахан Мадумаровдун жакын тууганы Баңгизат бизнесине айыпталып 6 жылдан кийин кармалды. Шектүү жаранды Баңгизат трафигине карылашуусу, чет өлкөгө качып кетүүсү жана Мадумаровдун саясий жоопкерчилиги тууралуу алдыда сөз кылабыз. 2010 жылы Кыргызстандын эл аралык имиджине олуттуу зыян келтирген резонанстуу окуя катталган. Германиянын күч органдары Польша менен Германиянын чек арасында жүк ташуучу автоунааны текшерүү учурунда 670 килограмм героинди табышкан. Бул ири жүк Кыргызстандан жөнөтүлгөн. Документтерде бал жана шириндиктер катары көрсөтүлгөн. Дүйнөлүк басылмалар бул окуяны кеңири чагылдырып, Кыргызстанды ири наркотрафиктин каттамындагы өлкө деп атаган. Германиянын күч органдары тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында Омокеев Улукбек Дүйшөнбековичтин катыштыгы бар экендиги аныкталган. Ал эл аралык кылмыштуу топ менен биргеликте Афганистандан келе турган Баңгизатты чек арадан жашыруу жана алып өтүү ишине жардамдашкан деп айыпталган. Буга байланыштуу Ички иштер министрлиги издөө жарыялап, бирок Улукбек Омокеев Кыргызстандан кармалган эмес. 2019 жылы чет өлкөгө качып кеткен. Ал эми ушул жылдын июль айында Интерпол тарабынан Вьетнамдан кармалып, Кыргызстанга алып келинди. Улукбек Омокеев Адахан Мадумаровдун эжеси Апиза Мадумарованын баласы. 1978 жылдын 25 ноябрында Ош шаарында туулган. Туркиядагы полиция академиясынан билим алып, Ички иштер министрлигинин 7-башкармалыгында иштеген. Улукбек Омокеев тууралуу айта берсе сөз көп. Бирок анын Мадумаровдун саясий жолундагы аракеттерин айта кетели. Афганистандан Борбор Азия аркылуу Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20%га чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек Митина метросу, Пятницкое шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Европага багытталган Баңгизаттын ири каналы Баткен облусунун аймагынан өтүп келген. Улукбек Омокеев мына ошол Баңгизаттын ташуу иштерин уюштуруу аркылуу чоң каражат топтогон. Бул эр колу Мадумаровдун саясаттагы чыгымдарын каржылап турганы байкалган. Мисалы, анын митингдерин уюштуруп, өзү да катышып жүргөн. Шайлоо маалында да четте карап турбастан каржылык көмөк көрсөткөн. Эсиңерде болсо керек, азыркы бийлик Баткендеги чек араны бекемдеп пост кое баштаганда узак жылдар бою басып барбаган Мадумаров Баткенге барып чагым уюштурган. Анткени дал ошол облуста Улукбек Омокеевдин героин контрабандасы катылган болчу. Ал эми УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңеште Мадумаровдун жакындарын контрабандага айыптаган. Маалыматтын төркүнүн ачыктыгын эмес. Коопсуздук кызматынын кызматкери боло, чек ара кызматкери боло, Ички иштер министрлиги боло. Мына Ички иштер министрлигинин ошол жердеги башкармасы полковник мыкты өзүн алып жүрдү. Бардык кызматтын жетекчилери мыкты алып жүрдү. Областын жетекчиси, коопсуздук кызматынын жетекчиси мыкты алып жүрдү. А жанакы бизде иштебейт деди, ошол жерде качып жүргөн жигиттерди. Бизде иштебейт деп жооп берди. Кыргыз Республикасынын аймагында жогорку кеңештин депутаты кандай жерге барбасын, ошол жерге жооптуу киши келип өзүн тааныштырууга милдеттүү. Эгерде сабаттуу болуп 36 тамганы тааныган болсо, кыргыз мыйзамдарын окуган болсо. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери сизге келип представить эткенге эч кандай мыйзам жол бербейт. Билбесеңиз окуңуз ошол мыйзамды. Ошону түшүнүп аласыз. Голословно айта бербеңиз. Мына $1000 деген $1000 берсең өткүзөм деп айтты деген бала. Ташматов деген жигит ошол. Аты А кетет, Алишербек экенин, кимин Абдыганов билбейм. А Ташматов деген жигит. Мына ошол урматтуу депутат Адахан Кимсанбаев жанында туруп алып видеодо сүйлөп атат. Ошол жигит $1000 бересиң деген жигит, $1000 берсең өткүзөм деп айтты деген жигит. Мына дагы бир жолу айтайын. Азыркы күндө ошол жигитке кайрата дагы 5 факты катталды.
ошол жерден продукталарды жер семчиликтерди алып өтүү боюнча. Ал өзү эле эмес, үй бүлөсү менен иниси кошулуп туруп, кылмыш иш ачылган аларга. Мына ушундай контрабандисттер ушул депутаттын жанында туруп алып сүйлөп атат. Бул депутат болсо туура ушундай деп айтып атат. Мен муну факты менен айтып атам. Албетте, атайын кызматтын жетекчиси иликтенип жаткан маалыматты ачыктаган эмес. Анткени ал жердеги контрабанданын өзөгү башкада катылган. Ал эми Адахан Мадумаров популисттик билдирүүлөр менен элдин көңүлүн башкага бурган. Маалыматы жок адамдар анын айткандарына ишенип алышы мүмкүн, бирок чындык башкада экенин көпчүлүк билбей калышы да мүмкүн. Учурдагы бийлик Баткен облусундагы чегара маселесин чечүүгө активдүү киришкенден кийин Мадумаровдун реакциясы кескин өзгөргөн. Чегараны делимитациялоо жана демаркациялоо иштери жүрө баштаганда Мадумаровдун жогорку кеңеште эмоционалдуу сын айта баштаган. Анткени наркотрафиктин негизги каналдары Баткен аркылуу өткөндүктөн Улукбек Омокеевдин каржылык кызыкчылыктарына коркунуч жаралган. Мындан тышкары партиялык бизнеси да жокко чыкты. Мурун партиясына катталгандардын кимиси көбүрөөк акча берсе, ошолорду тизменин башына жазып келген. Азыркы бийликке наалып жүргөндүгүнүн төркүнү мына ушул жерде катылган. Анткени анын каржы булагына арт тараптан сокку урулду. Өнүккөн өлкөлөрдө чиновниктин жакын туугандары наркотрафикке тиешеси бар экендиги аныкталса, ал саясаттан биротоло четтетилет. Мисалы Германия, Нидерланды же Италияда саясатчылардын жакын туугандары кылмыштуу топторго тиешеси бар экени белгилүү болсо, бул саясий карьерасынын бүтүшүнө себеп болот. Аларда коомдук пикир жана анти-наркотрафик мыйзамдары абдан күчтүү иштейт. Эгер Улукбек Омокеевдин ишин АКШнын федералдык тергөө бюросу иликтей турган болсо, анда Адахан Мадумаров жакын адамы катары мамлекеттик кызматта иштөө укугунан өмүр бою ажыратылмак. Мындан тышкары атайын кызматтар анын жакындарынын бардык финансылык операцияларын, мүлкүнүн булагын, кирешесинин декларациясына дал келер келбесин кылдат иликтемек. Максаты наркобарондук кылмыштуу акчалары чиновник аркылуу адалданган эмес экенине ынануу болуп саналат. Өнүккөн өлкөлөрдүн стандарты менен караганда, саясатчынын жакын тууганынын наркотрафик бизнесине тиешеси бардыгы анын саясий карьерасына олуттуу сокку урмак. Атүгүл АКШда иликтөө иши башталар замат саясатчы же чиновник кызматын тапшырып берип, өз ыктыяры менен кетет. Бул АКШдагы саясий маданияттын бир бөлүгү. Ал саясий жоопкерчилик деп аталат. Ал эми биздин Мадумаровда жоопкерчилик деген түшүнүк бар болсо, саясаттан биротоло кетмек. Бирок Баткендеги наркотрафик иштерине байланыштуу жагдайды эске алганда Кимсанбаевичке карата олуттуу суроолор жаралат. Балким тийиштүү органдар иликтеп чыгып, Мадумаровдун кылмышы далилденсе, жоопко тартылат чыгар. Башкаларды ашкерелеп, жашоо образынан баштап саясий маданиятка чейин акыл үйрөткөн Мадумаров бул жолкусунда кандай кадамга барат? Балким саясий жоопкерчиликти эске алып, саясаттан биротоло кетет чыгар. Же бир тууган жээни Улукбек Омокеевди тааныбайм деп чыгабы, аны көрө жатарбыз.